буюлса деп ойлоп атабыз, жакшы ой менен. Ушу жылдын аягына бүтөбүз дегендей ушундай настрой бар. Батирелердин саны болсо 319. Куюлгандары да жакшы болуп атат. Бүт мына эмелер менен колдонуп атабыз. Дап даяр мына котловандарды көрүндү казылып, бүт фундаменттер куюлуп, үстүнө каркастар орнотулуп, эми азыр болсо опалубкалар коюлуп, куюлуп атат. Кичине күн жакшынакай жылып калса бир 200-250 санын көбөйтөлүп атабыз. Канча жумушчулар көп болсо, ошончо ылдам да болот, бат да болот. Каражат полностью, материал жагы дагы, техника жагы бүтү жетиштүү. Болгон эле ушу аба ырайда кичине бизде мындайды тоскоол кылып кармап аткан эле аба ырай болуп калат. Ошондо деле иштеп атабыз. Бул биз өкмөт менен биздин бийликтин элге деген жасап аткан иши бул эң сонун. Мен кайда жүрсөм да ушуну айтам да, бүгүнкү саясат бул биздин үзүрүбүз, биздин жетишкендигибиз. Таласта ошондой үй жок. Мына 1-2 компания үй курду. Мен билгенден бир 2-3 эле жерде үй бар. А так ипотечный үй жок. Үй курса эң сонун болот. Мына жаштарыбыз көпчүлүк эле квартиралап жүрүп атат. Бул эң жакшы. Мен эки колдойм муну. Эң сонун болмок. Бул жаштарга дагы иштегендерине да жакшы стимул болуп бермек.